Бул өрүкбак Карабактын батыш тарабындагы Куруксай аймагында жайгашкан. Мында Тажикстандан Кыргызстанга 80 гектар жер өткөн. Бул аймак кошуна өлкөгө жери өтүп кеткен Карабак айылынын тургундарына бөлүнүп берилген. Жерди алганыбызга аз эле болду. Мына эрте жаздан алдык. Кышында айткан элек, мына ушул арыктарды эртерээк бүтүрүп, эртерээк неме кылабыз деп неметтик элек. Азыр мына судун башынан көп эле, эми Кудай буйрса мынаны бетондоп алып келсек, толук суубуз жетип келет. Өкмөттөр неме кылып атат, обещать этип атат, эми цемент алып келишибиз керек да. Азыр келген сууду сугарып тура берели. Алмашуу жолу менен жер алган айрым тургундар бийликтин көзүн карап олтурбай суу маселесин өз алдынча чечүүдө. Алардын бири Жигитали Байназаров жер астынан дренаждык ыкма менен суу чыгарууда. Дыйкандын айтымында өрүкбактарга тез күндө суу берилбесе, куурап калуу коркунучу бар. Суу жок, негизи суу чыга элек. Скважинаны иштетип беребиз деген, бирок иштете элек. Билбейм качан иштейт, тайын жок да. Өзү суу помпа менен о закандайбыз, абырдайбыз, ошондон каналдан тартырып койтабыз азыр. Азыр эртеге бүгүн скважина иштеп калса, жакшы эле чыгат деген ойдобуз эми. Ал арада жергиликтүү бийлик Тажикстандан Кыргызстанга өткөн Карабак айыл аймагындагы Куруксай, Лаккан, Коргончо участкаларында суу чыгаруу, канал жана ички арыктарын казуу иштерин аткарууда. Эми азыр мен жана өйдө айтып кеткендей, ушул жакта 130 гектар жер өттү. Анан суунун маселесин биз чечишибиз керек да. Арыктар жасашыбыз керек. Өзүңөр көргөндөй, мына көздө көрүнүп турат. Азыр биякта эле 2 скважина турат. Мына бир скважина, анан ар жакта 2-чи скважина. Анан ушул инфраструктураны түзүшүбүз керек. Биз мына жакын арада эле күндө ушул каналды кайра толугу менен тазалап, даярдап койдук. Белгилеп өтсөк, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоонун жыйынтыгында алмашуу жолу менен кошуна өлкөнүн Исфара районунан Баткен районуна 400 гектар айыл чарба жана турак жай багытындагы жерлер өткөн. Алмашылган жерлер Тажикстанга эгин аянты өтүп кеткен тургундарга бөлүнүп берилген.